Алар ушул бүгүнкү бийликти колдойт экен. Бүгүнкү бийлик жакшы бийлик келди деди. Эл тандап алды деди. Сиз эмне үчүн наразы болуп атасыз шайлоонун жыйынтыгына? Деп, анакей бүгүнкү өткөн партиялардын колдоочулары, бүгүнкү бийликтин колдоочулары, сен кимди колдойсуң, Садырды колдойсуңбу? Десем айткандан чочулады. Мындайча айтканда саясий грамотный адам. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев бүгүн ага 70 адам кол салганын, анын ичинен 2 ура баштаганын, бирок жанынан өтүп бараткан адамдар токтотуп калганын билдирди. Текебаевдин партиялаштары бул окуяга байланыштуу УКМК имараты алдына чогулду. Кыргызстанда белгилүү саясатчыга чай ичип отурган жеринен кол салуу бандиттик өлкөдө жашап атканыбызды тастыктап турат. Анан эми булар кимдер? Бандиттерби же бийлик тарабынан уюшулган атайын кол салуубу? Буга эми мына атайын ушул жерге келип отурабыз, УКМКнын алдына Камчыбек Ташиевка талап коюп атабыз. Эгерде бийлик тарабынан уюшулбаган болсо, анда тез арада жана видеодо бүт көрүнүп турат ким кол салгандарын. Тез арада ушулорду таап жазага тартыш керек. Эгерде азыр жок биз таба албай койдук деп ар кандай шылтоону айта турган болсо, анда бул кол салуу бийлик тарабынан уюшулган. Анда биз бушуга ишенебиз, толук ишенебиз, бийлик тарабынан уюшулган деген немеге толук ишенип калганбыз. Өлкөдөгү курч саясий социалдык акыбалда мындай иш-аракеттерге баруу бул төмөндүк, ыплас иштер деп баалайм. Бизде маалымат бар, фотофактылар бар. Биз азыр муну топтоп даярдап атабыз. Ошол кол салган молодчиктер муниципалдык автобустар менен катталып, бир канча автобус жык толо, кара күрмөчөн, бети маскачан жаш жигиттер экенин көрүп турабыз. Азыр интернет айдыңында да бул тарап аткан маалымат. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы Өмүрбек Текебаевка кол салуу фактысы боюнча ыкчам иликтөө толуу окуя болгон жерде иштеп жатканын гана билдирди. Президент Садыр Жапаров ички иштер министрлигине бул факты боюнча бардык жагдайларды иликтеп чыгууну, Өмүрбек Текебаевка карата орун алган аракеттерди жасаган адамдарды аныктоо максатында тыкыр ыкчам издөө иш-чараларын жүргүзүүнү тапшырды.